Талас шаарынын борбордук көчөлөрүнө отургузулуп жаткан бул көчөттөр каштан дарактары. Каштан дарагынын жалбырактары кооз келип, гүлдөгөн маалында өзгөчө кооздук тартуулайт. Бул жылы Талас шаарына 20 000 түрдүү көчөттөрдү отургузуу пландалууда. Ал үчүн ар бир мекеме ишканаларга өзүнүн тегерегин жашылдандыруу милдеттендирилет. Талас шаарына кайың, арча, туя жана гүлдөй турган бак дарактарды отургузуу пландалган. Жалпысынан шаарга жалпы план 20 000 көчөт берилген. Ал жарандар менен кошо. Мисалы бир жаран алма тигет, башка черешня тигет, алардын баары менен кошо 20 000 бир статта болуш керек. Анын арасында токойдун арасына дагы көчөт тиккендерибиз кошулуп кетет. Бүгүнкү күндө биз ар түрдүү көчөттөрдү пландаганбыз шаардын өзүнө. Шаардын өзүнө арчалардын түрлөрүн, андан сырткары мына гүлдөй турган ийне жалбырактуу дарактарды, ак кайыңдарды пландаштырып атабыз. Анткени мына өзүңөргө белгилүү болгондой, кээ бир дарактарды биз кыйганга туура келип атат, эскилиги жеткенче. Анын ордуна биз сөзсүз түрдө жаңылап кетишибиз керек. Анткени жашыл шаар бул биздин планыбызда да бар. Жарык шаар, жашыл шаар, таза шаар депчи. Жашыл Мурас улуттук өнүктүгүнүн алкагындагы көрктөндүрүү иштерине шаардык кеңештин төрагасы Калыс Жаныбеков жана муниципалдык мекеме уюмдардын жетекчилери менен кызматкерлери да катышты. Ломоносов көчөсүнөн тиги Сары Коло көчөсүнө чейин азыр каштан көчөттөрүн отургузуп атабыз. Эми баардык шаар тургундарына жеке эле мекеме ишканаларды эмес, шаар тургундарына чакырып кетет элем. Ошо жазында баарыбыз Талас шаары жашыл болуш үчүн мындай президентибиздин да Жашыл Мурас программасын колдоп, шаар боюнча көчөттөрдү отургузсак жакшы болмок. Биздин ушул күмөшканабызда 12 000 жакын ушул тигилүүчү ар кайсы түрүндөгү бак дарактар бар. Ошол каштан, клен, андан тышкары березалар бар. Бирок алардын бою жеткенге жараша биз алып чыгып тиге беребиз ордорду менен. Ушул учурдан пайдаланып Талас шаарынын жашоочуларын суранып кетет элем. Ушул биздин тиккен көчөттөрдү, андан тышкары ушул маялардын башталары менен гүлдөр да тигиле баштайт. Ошолорго кичине байкыл аябай мамиле жасап, кичинекей балдар болсо ошолорго айтып түшүндүрүп, булар аябай бир чоң эмгек менен жана аябай бир мындай кылдаттык иш менен алып келип аткан чоң эмгек да. Ошону сыйлай билели, баалай билели деп айтып кетет элем. Андан соң Талас шаарынын мэри Байышбек Астанакулов Талас шаарында салынып жаткан тротуарлардын курулушунан кабар алды. Жолдон өйдө бар жүрдүңөр. Учурда Талас шаарынын 14 көчөсүндө оңдоп түздөө иштери жүргүзүлүп жатат. Шаарга жалпы 54 чакырым тротуар салынат. Былтыртан баштап мына келгенден баштап мен ушул жер иштерин, даярдык иштерин баштаганбыз, долбоорун, андан сырткары мына тротуарга тоскоолдук болгон забор, андан сырткары анча-мынча сарайлардын баардыгына эскертүү берип, бүгүнкү күндө 1000ге жакын забор, анан анча-мынча ошол сарайларды элдер менен биргеликте буздурганы жетиштик. Бирок ошонун арасында анча-мынча жарандарыбыз таарынгандар да бар. Бирок андай эми жумуш жүргөн жерде сөзсүз түрдө андай болот экен. Мен айтар элем анча-мынча жарандарга да анча-мынча расходубуз болушубуз мүмкүн. Баратыбызды көтөрүшүбүз мүмкүн. Андан сырткары заборубузду жылдырышы мүмкүн. Бирок ошентсе дагы биздин жаш балдарыбызга мектепке барганы шарт сөзсүз түрдө болуш керек. Ал эми тротуарларды салууда шаар тургундарынын нааразычылыгын жараткан жагдайлар да жаралып жатканы айтылды. Маселен, Амантурк Кадыркуловдун бакчасына келүүчү арык жабылып калган. Шаар тургуну огород сугаруу үчүн сууну кайдан алам деп түшүлүп турганын айтты. Бияка суу кетчи. Бияка суу кетчи. Эми муну жаап салды да. Элине кымбатчылыкта огородуна помидор айдайбы, айдабайбы? Ошону ойлош керек да. Мурдан берде машина менен кирип, машинам нар жака койдум. Машинамды да кое албагалым азыр. Эми ушулардын баарын ойлоштуруп иш кылыш керек да. Кезем ала трубамды да көмүп кетип калды. Ошону мен азыр карап кетип атам. Мисалы, Бердике Батырды көчөсү баштан аяк лоток коюп кетип атабыз. Анан бүгүнкү күндө элге дагы айтып атабыз, ошол тротуар бар жерде өзүңөрдүн коммуникацияңарды, турбаңарды коюп кеткиле. Анткени биз чукуп кетип атабыз. Ошол ирригация маселеси боюнча коюп кетиш керек. Канализация боюнча коюлат, ал боюнча маселе жаралбайт. Кээ бирөө айтып атат да, мисалы, тротуарды салып алды, анан эртеңки күндө биз чукуйбуз, кайра канализацияны бузабы деп. Жок, ага биз атайын бүгүнкү күндө техника алып атабыз, буровой. Ал баягы тротуар болот, анын түгүнө, жолдун түгүнөн деле тешип туруп, аны алып кете беребиз. Жолго, тротуарга тоскоол болбойт алчы. Бирок шартка жараша, бүгүн акча каражатка жараша бүгүнкү күндө биз канализация койгонун мүмкүнчүлүгүбүз болуп атат. Талас шаарында салынып жаткан тротуарларды 2 ай аралыгында бүтүрүү пландалган.
Айжамал Байырбек кызы, Мелис Элебесов, Талас шаары.